Кызыл китепке кирген айгүл гүлү учурда Ош облусунда дагы өстүрүлүп келет. Мындагы айгүл гүлүн 80 жаштагы Сухра энебиз өстүргөнүнө 30 жылдан ашкан. Айгүл гүлүнүн өзгөчө көрүнүшү көргөн адамды өзүнө тартып алат. Бул гүлдү көрүү үчүн шаарыбыздын булуң бурчунан адамдар келип турушат. Айгүл гүлүнүн үй шартында өсүүсү көпчүлүктү таң калтыраарын айтат. Анткени бул гүлдү үй шартында өстүрүү узак мээнетти талап кылат. Айгүл гүлүн өстүрүп баштаганыма 30 жыл болуп калды. Бул гүлдү өстүрүү узак мээнетти жана ага болгон сүйүүнү талап кылат. Гүлдү жолдошум экөөбүз бирге өстүргөнбүз. Алгач бир туп айгүлүнөн өстүрүп олтуруп көбөйттүм. Муну өстүрүү үчүн анын өзгөчө сырларын жана ага болгон сүйүүмдү, мээримимди берем. Каарманыбыздын жашы бир топко барып калса да, гүлдөрүнүн ар бирине өзгөчө кам көрүп карайт. Ар бири өзгөчө мамилени талап кылат. Зууракан эне өстүрүп жаткан гүлүн алгач атактуу гүл экенин билген эмес. Ал анын сүрөтүнө карап, кызыгып сатып алган. Дүйнө жүзү боюнча эки жерде өсөт деген айгүл гүлүнүн мында өсүп жатканынын сырына каарманыбыз токтолду. Гүлдү мага бир киши сунуштаган, мен анын сүрөтүн көрүп эле өстүрүп алгам. Ал бирок аны бекер бербей турганын айткан. Мага гүл жаккандыктан мен ал айткан акчага макул болуп сатып алгам. Мен кызыгып сатып алгандыгым үчүн гана анын мындай баалуу гүл экенин башында билген дагы маани да берген эмесмин. Ага чейин мен жуугазын гүлүн өстүрөт элем. Гүлдөрүмдүн катарында өстүрүп анын гүлдөшүн 7 жыл күттүм. Гүлдү өстүрөм дегендер болду, алардын 2-3-өсү өстүрө албаганын айтышты. Бул гүлгө мээримди төгүп өстүрсөң өсөт экенин дагы байкадым. Жылына бир жолу гана гүлдөгөн бул гүл Баткенде өскөн айгүл гүлүнөн айырмаланып турат. Мындагы гүл Баткендеги айгүлдөн кыскараак келет. Айгүл гүлүнүн илимий аталышы Эдуарда чаар гүлү. Эртең менен гүлдүн ичинен чоң шүйдүрүм тамчыларын байкоого болот. Жергиликтүү эл муну сүйүшүп, бирок тилектерине жетпей калган 2 жаштын көз жашы дешет. Баткендин аймагынан башка Иран, Ирак, Гималайда, Түркиянын түштүк чыгышында, Афганистанда өсөт. Айшагүл Элдияр кызы, Шахрук Эминжанов, Ош ТВ.